إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Эңеле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, салаваты болсун. Ал кишинин үй бүлөлөрүнө, сахабаларга жана бүткүл муумин мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дагы бир жолу. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Белгиленген убакта бүгүн ишемби күнү саат 9:00 түз эфирде убада кылганбыз. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, сизди бизди ушул күнгө, ушул саатка насип кылгандыгы үчүн. Жаңыдан кошулгандарга кыскача маалымат бере кетсек, биздин бул эфирибиз эки бөлүккө бөлүнөт. Эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө суроо жооп бөлүмү 1 саатка уланат. Ушул 1 сааттын ичинде ылдыйдагы комментария бөлүмүнө каалаган сиздерге бир керектүү шариятыбызда, динибизде зарыл болгон маселелерди жана жин, сыйкыр, кара дуага байланыштуу суроо жооптор, суроолор болсо буга таштай бересиздер. Иншалла колубуздан келишинче сиздерге жооп бере кетебиз. Түздөн түз суроо жооптор болот. Алдыда иншалла 1 саат бар. Ушул 1 саатты иншалла Кудайым буйрса колубуздан келишинче сиздер менен бир жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. 1 сааттан соң экинчи саатында рукуя окулат. Дем салынат. Жин ооруларына, көзүккөн, көз тиүү оорулары менен ооруп жаткан кишилерге жана сыйкыр, кара дуа, тиги көз ачыктар аркылуу кыйналып жаткан, ушул оору менен учурда ооруп жаткан кишилерге дем салынат. Анан дагы бул жин, сыйкыр, көз тиүү деген оорулардан башка медициналык ооруларга дагы кааласаңыздар экинчи саатында дем салдырсаңыздар болот. Биз сиздер менен иншалла 2 саат бою бирге болобуз. Ушул экинчи саатында рукуя окулуп жатканда сиздерден талап кылынчу бир маселе бар, талап бар. Ал талап окулуп жатканда кунт менен ыхлас кылып, оюбузду, пикирибизди бир жерге коюп, жан дүнүйөбүз менен Аллахтан бир сооп, шифа үмүт кылып, рукуяны угуп турабыз. Биз болсо иншалла сиздер сыяктуу кунт менен ыхлас кылып окуганга аракет кылабыз. Анткени рукуяда 2 шарт бар. Дайым биз сиздерге айтып өтөбүз. Биринчиси, рукуячы киши кунт менен ыхлас кылып окуш керек. Анан окутулуп аткан оорулуу киши дагы, бейтап киши дагы рукуяны кунт менен ыхлас кылып, жан дүнүйөсү менен берилип угуш керек. Анан ошол 2 шарт толук болсо, иншалла Аллах субханаху ва таала шифа берет. Анткени далилибиз Кур'ан-ы Керимде аят бар. Астаизу билlah ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифау ва рахматун лил муъминин ва ла язиду з-залимина илля хасара. Биз Кур'андын аяттарын мууминдар үчүн, мусулмандар үчүн шифа кылып түшүрдүк. Кур'ан аяттары мууминдар үчүн шифа экен иншалла. Ошондуктан бунун шифа экендиги 1 же 2 же 3 чектелүү бир ооруларга гана айтылган эмес. Бардык жалпы ооруларга, керек болсо оору бул айыкпайт деген, же хронический дейбизби, же
тег эле айыкпайт деген ооруларга дагы Куран шифа. Бул бир канча кылымдардан бери миңдеген, жүз миңдеген өзлөрүнүн бир факты менен бүгүнкү күнгө чейин келатат. Куран-ы Керим Аллах субханаху ва таала ушундай айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Курандын аяттарын түшүрдүк. Бул эскертмени силерге түшүрдүк. Буну эми кыямат күнүнө чейин сактайбыз. Курандын шифалык өзгөчөлүгү, Курандын ар бир доордун проблемасына чечим болуучу китеп экендиги, бул Куран Керим аятын берекелүү экендиги, Куран Керимдин дагы көптөгөн функциялары бар, жакшылыктары бар. Анын баары кыямат күнүнө чейин Аллахтын кудурети менен сакталып калат. Бул Аллах Тааланын сөзү. Мына 14 кылым болуптур бул китептин жерге түшүрүлгөнүнө. Ушул күнгө чейин бир тамгасы, бир кандайдыр бир тарабы өзгөрбөй, мааниди жактан болсун, түшүнүү жактан болсун, эч кандай тарабы өзгөрүлбөй, китеп боюнча сакталып келип жатат. Бул Куран бизге неемат экен, Аллах тарабынан берилген эң чоң неематтардын ичинен дагы эң чоң неемат экен. Анткени бул китеп түшпөгөндө адамдар кантип жашашты билбейт эле. Эгер бул китеп түшпөгөндө жерде бузгунчулук болуп кететмек. Эгер бул китеп түшүрүлбөгөндө жерде ушунчалык ширк, ушунчалык жаман иштерге адамдар киришип, акыретин толук түбөлүк тозок айландырмак. Бүгүн ушул китеп бар экен, мынакей алхамдулилла мусулмандар бар. Ушул китеп бар экен, буга ыйман келтиргендер бар. Ушул китеп бар экен, бул китепке амал кылгандар бар. Аллах субханаху ва таала ошолордун эсебинен бул дүйнөнү сактап турат. Эми бул китепке келе турган болсок, китеп жөнүндө бул китеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси бар. Таракту фикум амрайни. Силерге эки нерсени таштап кеттим. Ошол эки нерсени тамассаку бин навадыж. Навадыж дегени адамдын оозундагы азуу тишин айтат. Навадыж тишиңер менен, азуу тишиңер менен ошол эки нерсени бекем кармагыла. Ошондо лан тадилла абада, эч качан адашпайсыңар. Мен айтайын деген маселе, бул китеп бир гана адамдарды шифа максатында гана түшпөдү. Бул китеп акыйкат менен батылды ажырата турган китеп. Бул китеп менен биз чындык менен жалганды айырмалай алабыз. Бул китеп менен биз жаман менен жакшыны, бул китеп менен биз айтайлык кара менен акты айырмалай алабыз. Аллах субханаху ва таала ушул китепти бизге жашоо эрежеси кылып түшүрүптүр. Ар бир нерсенин өзүнүн китеби бар. Электроника, техника болсун, машина, курулуш, үй, жай бардыгынын өзүнүн китеби болот. Ошол китебине жараша оңдолот. Эгер китебине карап, анын уставтарына карап туруп, кандай бузулган болсо, ошол өзүнүн эрежелерин окуп көрүп, анан кийин ошого карап туруп, бузулган нерсени оңдойбуз. Холодильник болсун, телевизор болсун, машина, самолет болсун, айырмасы жок. Ошондой эле адамзаттын дагы китеби бар. Аллах Таала бул бүткүл ааламды жоктон бар кылды. Ana ушул ааламга, жер жана асман ортосундагы биз жашап аткан жерге, жерде бардык жаратылган нерселерден айырмалап Аллах субханаху ва таала инсанды өзгөчө кылып жаратты. Инсандарды жана жиндерди. Бул инсандарды жана жиндерди Аллах субханаху ва таала өзгөчө кылып жаратты дегенибиз, буларга башкаларга берилбеген бир неемат берилди. Ал неемат эмне? Ал неемат акыл деген неемат. Аллах субханаху ва таала бизге акыл берди. Ушул акыл деген бизге берилген функция менен акыйкат менен батылды, жалган менен жаманды, жакшы менен жаманды айырмалайт экенбиз. Бул акыл деген неемат башка жан жаныбарларга, жан заттарга берилген жок. Инсанга, жиндерге гана берилди. Ошондуктан өлгөндөн кийин акыретке барганыбызда, эсеп китеп күнүнө жеткенибизде, Аллах субханаху ва таала бизден акылыбызды далил катары коюп туруп, бизден мынау китеп жөнүндө, мынау дүнүйө жөнүндө, амалыбыз жөнүндө сурайт экен. Себеп дегенде, акыл берилбеген, акылы жок жинди кишиге
Аллах субханала ва таала акыретте сен эмне үчүн мына бул нерсени аткарбадың, мен сага мына нерсени түшүрдүм эле китеп кылып. Бул китеп менен эмне үчүн жашабадың деп алардан сурабайт экен. Биздин сурала турган ал-акулу манату таклиф деген шарий бир сөз бар, эреже бар. Акыл бул жоопкерчиликтин эң негизги далили. Манату таклиф. Ошол акыл берилгенден соң биз мына ушул жерде бизди көрүп турган 84 киши көрүп турган экен. Алардын арасында мына үй бүлөлөр менен көрүп тургандар бар. 100-150 адам. Бизде акыл деген неемат болгондугу үчүн ошол бир сөздү түшүнүп, бир сөзгө пикирлеп, ошондон бир жыйынчык чыгара алат экенбиз. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде жүздөп аяттарда о инсан жана жин тайпалары, силерди биз бекерден бекер жаратып койдукпу бул аламга? Эртең кайта тирилүү жөнүндө ойлойсуңарбы? Силерге асманды жана жерди анын ортосундагы нерселерди жаратып койдук. Жана силердин жыргалчылыгыңар үчүн аларды силерге моюнсундуруп койдук. Күндү жараттык, түндү жараттык, мезгилдерди жараттык, жазды, кышты, жайды, анын баарын эмне үчүн жаратты Аллах субханала ва таала? Bunun yaratuvчусу ким? Афала таакулун, афала татадаббарун, татафаккарун, я улил албаб деген сыяктуу аяттар келет. Акылыңарды иштетпейсиңерби, пикир жүрүтпөйсүңөрбү, ой жүгүртпөйсүңөрбү, но нерсени экинчи нерседен айырмалап көрбөйсүңөрбү деп Аллах субханала ва таала жүздөп аяттарда бизге кайрылат. Мына ушул аяттар эмне үчүн түштү? Бизге акыл берилгендиги үчүн. Эмне үчүн инсандан башка жин жана инсандан башка кородогу коюңуздан ушинтип Кудай Таала сурабайт. Акылыңарды иштетпейсиңерби, эмне үчүн келдиң деп. Анткени аларды жаратты, эмне үчүн жаратты? Инсандын жыргалчылыгы үчүн жаратты. Алардын вазифасы аткарылып атат. Бирок инсандын вазифасы бул дүйнөдө жаратылыштан негизги вазифасы аткарылып жатабы же аткарылбай жатабы? О инсан, сени эмне үчүн жараттым мен? Ошондуктан бул Кур'ан Керим аяттары биздин жашообузду бактылуулукка бөлөтүш үчүн түшүрүлгөн китеп. Бул китеп жер жүзүндө бузгунчулукту таратыш үчүн, же болбосо адам кишилерди өлтүрүш үчүн, жер жүзүндө шундай бир баягы азыр батышта маалымат булактар жайып аткандай терроризмди жайыш үчүн түшүрүлгөн китеп эмес. Бул китеп тынчтыкты алып келе турган китеп. Эгер бул китеп менен дүйнө жүзү жашай турган болсо, дүйнө жүзү толук бактылуу болууга кепилдик берилген китеп. Бул кепилдик ким тараптан берилди? Өйдөдөгү зат Аллах тарабынан берилген китеп. Ошол жактан кепилдик берилген. Бул кыскача түшүндүрмө эле, анткени биз Курандын дем салуу жагынан пайдаланып, мисалы үчүн ооруп калганда барып дамлага, молдого барып окутуп, нике керек болгондо дамлага барып нике окутуп, жаназа учурунда жаназага молдо керек болуп калган кезде молдого кайрылып, андан башка жерде диндин башка жактарын кабыл албай коюшубуз бул туура эмес нерсе. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: Аллахтын аяттарына жалпылай баарына иман келтиргиле, баарына амал кылгыла. Бул китеп бизден ушул нерсени талап кылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде шундай маани бар. Бир хадис бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-Кур'ану худжжатун алейк ва лак яумал кияма." Кур'ан Керим бул сенин пайдаңа же зыяныңа күбөлүккө өтөт акыретте. Же пайдабызга күбөлүккө өтөт экен. Бул бендең сен эмне үчүн жараткан болсоң, бул бендең ошону аткарды, ошону жасады. Бул китепке кайдыгер болбоду. Бул китептин бир аятынан же бир канча аяттарынан пайдаланып калган аяттарын таштап койбоду. Бул бендең толугу менен Куранга амал кылганга аракет жасады деп күбөлүккө өтөт экен. Же болбосо бул бендең жаназада, никеде гана менден пайдаланды, шарияттан пайдаланды, андан башка учурда өзүнүн нафсине кул болду деп күбөлүккө өтөт экен. Аллах Таала өзү сактасын. Баарыбызга Кур'ан-ы Керим пайдабызга күбөлүккө өтүшүнүн насип кылсын. Амин.
Анан дагы бир маселе. Көпчүлүк ооруп аткандар, ушул жин сыйкыр менен ооруп аткандар көпчүлүгү ушул нерсе менен кайрылышат. Мен өзү жакшы боломбу? Ушул оорудан мен арыламбы? Качан кантсем мен ушул оорудан арыламын? Шунча күндөн бери окутуп атамын, же шунча молдодон молдого өтүп бүтүн Кыргызстанды айланып чыктым, кыдырып чыктым, мен жакшы болбодум деп түшкүлдүккө, анан үмүтсүздүккө түшүп калгандар бар. Мен ушул жерде ошолорго айта кетейин, анткени бул баарыбызга керектүү маселе. Аллах субханаху ва таала бир ооруну түшүргөн болсо, анын шифасын да түшүргөн. Бул дүйнө өзү сыноо дүйнөсү. Эгер бул дүйнөнү сыноо дүйнө деп чечип албасак, бул дүйнөгө сыноо дүйнө деп карабасак, тилибиз эмес, амалыбыз менен, жүрөгүбүз менен бул сыноо дүйнө деп карабасак, кабыл албасак, анда адам кыйналып калат экен. Адам эмне үчүн мындай болду, эмне себептен мындай болду, мен эмнеге ооруй берем, эмнеге ишим жүрүшпөйт, неге мен булар менен мамиле жасай албай атам, неге менин курсташым мондай жогорку деңгээлде, жогорку жумуштарга жетишти, мен болсо бул жакта жүрөмүн деген нерсе менен адам өзүн башкаларга салыштырып алып, кыйнап акыркы учурда ушундай бир депрессияга кабылып туруп, анан акырында чечим эмне экен десе, барды жипти байлап, асынып өлүп алат. Ушундай учурлар. Эгерде киши бул дүйнөнү сыноо дүйнө, Кудайдын сынообу, сыноо майданы деп чечип албаса бул дүйнөнү, ушундай бир жыйынтыкка келип албаса, сыноо дүйнө деп, анда адам бул дүйнөдө кыйналып калат экен. Эмне үчүн дегендерге жооп бере албастан кыйналып, психологический депрессияга түшүп, акыркы абал тупикке барып калат экен, анан тупиктен эмне кыларын билбей, өзүн жанкечтикке чейин барат экен. Алла өзү сактасын. Же болбосо жанкечтикке барбаса деле, бул дүйнөдө үмүтсүздүк менен жашап өтөт экен. Кайдыгерлик менен, үмүтсүздүк менен. Бул үмүтсүздүк деген нерсе эң кооптуу, эң жаман инсандын жашоосунда инсанды ушундай ыдырата турган, инсанды жок кыла турган бир туйгу, бир сезим. Ошол сезимди бизге баягы сезимге алдырбай, биз эң негизги маселелерди биринчи чечип алышыбыз керек. Бул дүйнө өзү эмне? Бул дүйнөнү Кудай Таала эмне үчүн жаратты? Биздин бул дүйнөдө инсандык вазыйфасы эмне? Кудай менен болгон вазыйфасы. Кудай эмне планда инсанды жаратты? Бардык нерсенин планы бар да. Ошол планга жараша болсо, иш ийгиликтүү болот, планга жараша болбосо, иш ийгиликсиздикке учурайт. Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси, Аллах субханаху ва таала жерге бир оору түшүргөн болсо, аны шифасын түшүрдү. Бул бизге үмүттү байлайт. Үмүт кылууну байлайт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде бир канча аяттарында үмүтсүздүккө түшкөндүктү, жаман нерсе экендигин баян кылат. Алардан Астаизу билlah ва ла тaqunatu min rahmatillah fa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Алланын бенделери үмүтсүздүккө түшпөгүлө. Үмүтсүздүк деген сезимди үмүтсүздүккө түшпөгүлө деген аят менен кескиле. Fa inna rahmatallah, Аллахтын райымы, Алланын берекеси, Алланын жакшылыктары qaribun minal muhsinin, жакшы адамдарга, мухсин адамдарга жакын деп атат Аллах субханаху ва таала. Үмүтсүздүк эң жаман нерсе. Үмүтсүздүккө түшүп калгандан кийин болду, алдыга жылбайт, алдыга аракет кылбайт, ал үмүтү жок. Ошол отурган бойдон же жаткан бойдон же ошол турган бойдон кыймылдабай калат. Ошол нерсе үмүтсүздүк. Адамды Аллах субханаху ва таала аракетке буйруду. Үмүт байлаганга буйруду. Дайым инсан үмүт кылыш керек, жакшылыктарды үмүт кылыш керек. Дайым бүгүндөй боло бербейт. Дайым ушул жыл сизге жамандык болуп келген болсо, кийинки жылдагы жамандык боло бербейт. Кудайдын сыноосу. Кудай Таала бендесин ушинтип сынайт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Биз силерге жашоону бердик, жана ошол жашоонун жыйынтыгы болгон өлүмдү бердик." Бул дүйнөдөгү жыйынтыгы. Ошол эки нерсени эмне үчүн бердик? Лиябулукум айюкум ахсану амала. Кайсы бириңер Аллахка көбүрөөк жакын экениңерди билиш үчүн.
чыныгы иман менен жалган иманды ажыратып алыш үчүн, кафыр менен мусулманды ажыратып алыш үчүн, чыныгы жаннатка кирген кишини, жаннат бейиштик киши менен тозокку киши менен ортосун ажыратып алыш үчүн Аллах субханала таала бизге мынау жашоону берди. Жашоо деген эмне дегени? Жашоодо арабтар хаят дейт. Хаят сөздүк мааниде түздөн түз которулганда бизде жашоо деп колдонобуз, аларда хаят. Хаят дегени кыймыл аракет дегени, тирүүлүк дегени. Биз бул дүйнөдө тирүү экенбиз, бул дүйнөдө жашоодо экенбиз. Демек биз кыймыл аракет менен болушубуз керек. Эгер ошол кыймыл аракет токтоп калса, анда ал адам жашоосу өлүптүр, тирүүлөй өлүптүр. Үмүт байлаш керек Аллах субханала таалага. Үмүт кылгыла деди. Аллах субханаху таала бенделерди сынайын деди. Сыноо эми ар түрлүү болот. Сыноо өзүңүздөн болгон балдарыңыз менен Кудай сынап коет. Аларды алып коюп сынайт, аларды оорутуп сынайт, же өзүңүздү сынайт. Жоктук менен, кыйынчылык менен ушундай ишиңизди жүргүзбөй сынайт. Мамилелери менен сынайт. Тиричилик менен сынайт. Же болбосо сиз көтөрүп жүргөн мынагы диниңиз менен сынайт. Сиз ушундай диниңизди көтөрүп жүрсөңүз, бардыгы сизди бул мындай болуп кетиптир, тигиндей болуп кетиптир деп сынайт. Адамдардын айтуулары деген сөздөрү менен сынайт. Жаман көрүүлөр менен сынайт. Шуning үчүн ошондуктан сыноо деп чечип алышыбыз керек бул дүйнөнү. Эгер сыноо деп чечип албасак, кыйналып калабыз, мусулман бир туугандар. Сыноо деп чечип албаса, эмне үчүн деген суроо келе берет. Эмне үчүн мен мындаймын? Эмне үчүн мен бул нерселерге жетишпегенмин? Эмне үчүн мен ооруй беремин? Эмне үчүн Кудай мени оорута берет? Деген суроолорго жооп таба албастан кыйналып, акыры бир жерге казык кылып кагып койгон бир таяк сыяктуу кыймылдабай туруп калабыз. Жашоо токтойт. Тирүүсүң, бирок өлүксүң. Тирүүлөй өлүк деген. Ошон үчүн Аллах субханала таала бизге эмнени буйурду? Ошол үмүтсүздүк деген сезимди Аллахтын вала такунату, үмүтсүз болбогула деген, Аллахнын райымынан үмүтсүз болбогула деген аят менен мынау нерсени кесишибиз керек. Ана ошондо биз жеңебиз баарын. Аллах таала сынайт. Бул сыноолор дайым боло берет. Бүгүн караңгы, азыр караңгы мынакей, саат 9:30. Дагы 10 сааттан кийин жарык түшөт. 10 саатта керегинде. Жарык, анан дагы караңгы келет. Жаз келет, жай келет, кыш келет, ушинтип улана берет. Дайым бирдей болбойт адам жашоосу. Эртең Кудай таала бол десе, болду, шифа келет, жакшы болуп каласыз. Кээде Кудай таала, неге Кудай таала залымбы? Кудай таала зулумкорбу? Бенделерин ушинтип сынайт, жокчулук менен, барчылык менен оорутуп сынайт. Кудай мээримдүү деп айтабыз го, Ар-Рахман Рахим, ал мээримдүү, райымдуу. Неге бу бенделерин зулум кылат десе, жок. Кудай таала зулум кылбайт, Кудай сынайт. Кудай ага акылуу зат. Ошол сыноодо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадис бар. Бир бендеге колуна кирген, бутуна кирген тикенек анын күнөөсүн кечирет деди. Бул деген сизге жолугуп аткан жашоодогу бардык проблемалар, сизге жолугуп аткан сыноолор, анын баары сиз үчүн Аллах субханаху ва тааланын берекелери, ажыры. Эгер сиз ошондо чыныгы сабыр менен турсаңыз, Аллах субханаху ва таала сизге ушундай берекелерди, ушундай бир жакшылыктарды, сооп амалдарды жазып коет экен. Аллах таала Кур'ан-ы Керимде мен салих амалдар менен бирге боломун дебеди. Мен момундар менен бирге боломун дебеди. Аллах субханаху ва таала инналлаха ма'ас сабирин, сабыр кылуучулар менен бирге болом деди. Келиңиздер, эң биринчи мен өзүм үчүн насаат кыламын, кийин сиздер үчүн. Ушул нерсеге бекем туралы, сабыр кылалы, иншалла бардык нерсе өтүп кетет. Бул оорудагы бир элестетели бир тоо, зоо сыяктуу да. Зоого чыгып барасыз тоонун башына. Тоонун башына чыгып барып, анын учу бар да. 10 километр болсун, 5 километр болсун, 2 километр болсун, анын учу бар. Учуна чыккандан кийин болду, андан ары жол жок. Сизге Кудай тараптан берилген сыноолордун дагы чеги бар. Чексиз нерсе жок бул дүйнөдө.
Бардык нерсе чектүү. Демек ошол учуна чыккандан кийин кайра ылдыйга түшөсүз. Тоонун башына чыккан киши. Ошондой эле оору дагы бир кандайдыр деңгээлине өзүнүн эмесине жеткенден кийин кайра кайтат. Ошол убакытка чейин Кудай сизди сынайт экен. Бул бендем менин сыноолорума кандай позицияда турду? Менден сооп үмүт кылдыбы же мени же болсом өзүнүн себептерин издеп, мен эмне үчүн мындай болду деп Кудайга нааразы болдубу? Аллах Тааланын аяты бар. Ва ин шакартум азиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар, шүгүр кылуучулардан болсоңор, мен силерге көбөйтүп беремин деди. Эгер бул дүйнөдө сыноо менен сыноодон сыноого өтүп, сыноолордун астында жашаган киши ойлоп койсун, ал ушул сыноолор менен бул дүйнөдө бакытсыз болду деп айтпайбыз аны. Бактылуулук бул жашоонун кандай десек болот, материал жагынан карап эсептелбейт. Бактылуулук бул жүрөктүн бактылуулугу. Бул Аллах менен жакын болгон киши, Аллахка иман келтирген киши, Аллахка жакын болгон киши ана ошол бактылуу киши. Аллах субханала ва таала ага сыноолорду көп берип, ошол сыноолордун ордуна анын күнөө амалдарын кечирип, эгер күнөөсү жок болсо, жаннаттагы даражаларын көтөрүп коет экен. Бендеси бул дүйнөдө амалы менен жете албай турган жаннат даражаларына сыноо менен жеткирип коет экен Аллах субханала ва таала. Аллах шундай хикматтуу зат. Инналлаха хаким. Аллах хаким зат, хикматтуу зат. Ошон үчүн Аллахтын жамандыгына, жаман бизге башыбызга келген жаман кадарына дагы, жакшы кадарына дагы иман келтиргенден соң биз ага разы болушубуз керек. Айтабыз да, имандын 7 шарты бар. Аманту биллах ва малаика ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала вал ба'с деп айтабыз. Кадардын адам башына келген, биздин башыбызга, пешенебизге жазылган бардык нерсени Кудайдан деп билебиз. Демек Кудайдан деп билгенден кийин ага разы болушубуз керек. Разы болушубуз керек. Бул Алладан болду. Аллах мени ушинтип сынады. Эми бул сыноодун ичинде мен Аллах Таала буйргандай, пайгамбар көргөзгөндөй позицияда турушум керек деп өзүбүздүн амалыбыз менен убара болушубуз керек. Аллах субханала ва таала бенделердин иштери жөнүндө сурайт. Ошон үчүн биз иштерибиз жөнүндө, өзүбүз жөнүндө, абалыбыз жөнүндө ойлошубуз керек. А Кудайдын ишине аралашпашыбыз керек. Ал сынооду берген Кудай өзү билет эмне үчүн берди, эмне үчүн бирөөгө жеңил сыноо берди, эмне үчүн бирөөгө оор сыноо берди. Ал Аллахка гана таандык. Үмүт кылыңыздар, иншалла, Аллах шифа берүүчү зат, шифа берет. Аллах Таала мусулмандардын ушундай жүгүн жеңил кылсын, абалын Аллах субханала ва таала оңдосун. Мынакей дүйнөнү каптаган, муну ачып бересиңерби? Дүйнөнү каптаган, мына бардыгын дүрбөлөңгө түшүргөн ушундай бир 3 айдан бери абал өтө бир кырдаал оорлошуп атат дүйнө жүзүндө. Бардык жерде ушундай оору тарап, вирустар тарап, анан кээ бир мамлекеттер толугу менен карантинге алынган. Ушундай жетишсиздиктер, паникалар күчөйүп баратат. Эми ушул жөнүндө дагы бир аз сиздерге кайрылып кетсек. Бир эжеке жазып атат. Саламатсызбы? Сулайман байке, кеч жазып жатканым үчүн кечириңиз. Себеп дегенде сиз илимдүү кишисиз. Бизде Ош шаарында кечки жумуштан кийин азыркы убакка чейин чоң супермаркеттерде жана кичинекей дүкөндөрдө киши өчүрөт болуп жатат. Продуктылар магазиндерде калбай жатат. Башкасына өтүп жүрүшөт адамдар. Шаарда болсо баары колундагылар ушундай 10-15 миңден сомдон продукта камдап жатышат. Аллахтын колундагы бардык нерселер. Соода кылганы кирип 10 килограмм продукта алып чыктык. Бирок баягыларды көрүп ичим ооруду, жүрөгүм ооруду.
эч нерсе калбайт дегенде ушунчалык паника болуп атса, эртең вирус каптайт десе, анда булар кандай болушат экен? Сабырдуу болуш керек го. Элге жакшы кеңештериңизди айта кетсеңиз жакшы болмок дейт. Эми бунун жөнүндө баарыңыздар угуп аткан болсоңуздар керек. Дүйнөлүк азыр ааламдашуу заманы. Интернет бар, жаңылыктар бардыгы сиздин колуңузда кичинекей бир аппарат менен бүтүн дүйнөнүн ардыкы чекесинен берки чекесине информациялар тездик менен ушундай көз ирмемде жетип жатат барлык жерге. Бул абал жөнүндө баарыбызга маалым. Дүйнөдө кандай кырдаал кетип аткандыгы. Мен бул жерде токтоло кете турган дагы бир маселе бар. Ошол маселени косуп коюн. Анткени башка маалыматтарды башка жактан да угуп атасыздар. Бул коронавирус келет дегенге же болбосо айтайлык азыр коронавирус келе элек Кыргызстанда каттала элек, расмий эч кандай маалыматтар жок. Коңшу мамлекеттерде катталыптыр. Алардын айтымында. Бирок продукта калбай калат экен, кымбаттап кетет дегенге ушунчалык паникага түшүп, эженин айтымында ушунчалык оор абалга келип калдык. Бүт нерсе кымбаттап кетти. Мен назарымды ушул жака каратмакчымын бүгүнкү окуяга. Коронавирус Кыргызстанга келеби, келбейби, мейли башка мамлекеттерде адамдар кырылып аткан болсо деле, Аллах биринчи анын жүзүн нары кылсын, анын бетин нары кылсын. Келбесин биздин өлкөлөргө. Бирок келеби, келбейби, бирок келе элек да бүгүнкү күндө каттала элек жок. 6 миллион 6,5 миллион тегерегинде кыргызстандыктар үчүн ушул өлкөгө вирус келе элек. Кирип калыш ыктымалы бар. Мейли бирок келе элек нерсеге шунчалык ишенип атабыз, эртең келип калат экен, миш деп, ошонун баягы эмесинде шунчалык бир аракетке түшүрдү да бизде. Бардыгыбыздын пландарыбызды өзгөртүбүздү. Адамдардын пландары өзгөрдү. Көп нерселерге акчаны сарптабай, акчаны үнөмдөп, же өзүнө сактап турат, абалга жараша аракет кылайын деп. Же болсо бүгүнкү күндө мына ун алганы каптап ун алып, камдап, баягы эме кылышып атат. Чирбей турган, сасыбай турган керектүү продукталарды үйгө камдашып атат адамдар. Бирок деген жери бар. Коронавирустун келиши бул болушу мүмкүн, ыктымал болгон маселе. Бирок бизге ажалдын келиши анык нерсе. Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Kullu nafsin zaiqatul maut. Ар бир жан өлүм деген нерсени татуучу. Ар бир жан. Бул жерде картаңдар өлүмдү татуучу деп айтпай атат Аллах субхана ва таала. Ар бир нафс өлүм деген нерсени татуучу. Өлүм келет. Башында өлүм деген нерсе бар. Ал өлүм, мына коронавирусту билип атабыз, 0,02% жаш балдарга ооруйт экен, көбүнесе чоң жаштагы кишилерге жугат экен бул оору, ошолор ооруйт экен бул оору менен. Бирок жаш балдарга жукпайт экен. Бул ажал жаш балдарга дагы, картаңдарга дагы, орто жаштагыларга дагы бүтүндөй бардык инсандын башына келе турган акыйкат нерсе. Алланын акыйкаты. Ажал дегени акыркы мөөнөт. Ошол акыркы мөөнөтүн качан экенин билбейсиң. Балким бүгүн жашайбызбы? Билбейбиз буну. Эртең жашаймынбы? Билбейбиз буну. Мына артыбызда жашадык, бирок 2 секундтан кийин, 1 секундтан кийин жашоң уланабы десе жооп бере албайбыз. Кепилдик жок буга. Анткени ал ажалдын келиши биздин колубузда, же пайгамбардын, же бир кандайдыр бир деңгээлдеги кишилердин колунда эмес. Ажал Кудайдын колунда. Аллах Таала ошол убакты ажал келди десе болду, бүттү. Жаның үзүлөт. Бул дүйнөдөн коштошосуң. Бул дүйнө ошол акыркы убактың болот.
Эмне үчүн şu ажалдан кийинки жашоого аракет кылып атабыз? Келиши анык. Коронавирус ыктымалдуу, келиши келбеши ыктымалдуу болгон вируска шунчалык жашообузду бүтүндөй өзгөртүп салды. Бул дүйнөдөгү нерсе. Эмне үчүн түбөлүк жашообузга ойлонбой койдук бүгүн? Неге бүгүн эртең өлүп калсам, эртең бир секунддан кийин намазда бул жака салам берип атып, экинчи жака салам бергени мен бир сахабалардан бири айткан, мен өзүмө жооп бере албаймын деген. Анткени Кудайдын колундагы нерсе. Аллаху алам пайгамбар алейхиссаламдын сөзү. Бирок неге ушул анык нерсеге кийинки жашообузга бүгүнкү жашообузду тартиптеп, эрежелеп албай атабыз? Же өлгөндөн кийинки жашоого күмөнүңөр барбы? Жаннат, тозок, эсеп китепке силер күмөн менен, шек менен карайсыңарбы? Келиңиздер иншалла бул абалдагы бизге бир ушундан бир хикматты алайлы. Алладан коркойлу иншалла. Рызкың түгөп калса өлөсүң. Рызк, адамга жазылган рызк түгөмөйүнчө адам өлбөйт деди пайгамбар алейхиссалам. Акыркы рызкын жемейинче өлбөйт деди. Абдуллах ибн Аббас радıyallahu anhu, Аллаху алам, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул бала өзү муфассир алым болгон, эң жаш сахабалардан бири. Абдуллах ибн Аббасты пайгамбар алейхиссалам атына учкаштырып кете жатып бир сабак берет. Баягы балагатка жетпеген 12-13 жаш, балким 11 жаш. Ошол балага пайгамбар алейхиссалам бир сонун сабак өтөт. Абдулла, сен шуну жакшылап билип алгын. Sen şunu жақшылап билип алгын. Бүтүн дүйнө кишилери чогулуп келип, сенин зыяныңа, сага залакат жеткириш үчүн чогулушса, Аллах каалаган гана зыянды бере алышат. Тескерисинче, бүтүн дүйнө адамдары чогулуп келип, сенин кызыкчылыгың үчүн чогулушса, Аллах Таала каалаган гана пайданы бере алат. Аллах Таала каалаган гана нерсе болот, Аллах каалаган нерсе болбойт. Бул мусулмандын акыйдасы, мусулмандын этикады. Дагы сабагын улантып, баягы Абдуллахка шундай деди: "Уулум, сен шуну жакшылап билип алгын. Сага тие турган нерсе ал адашпайт, сага тийбей турган нерсе ал дагы адашпайт. Сенин пешеңе жазылган нерсе, жолдо кетип баратып машина уруп кетейин деди бирөөдө. Мындай кылганда уруп кетет болчу деп айтабыз, инсандык кылып математик жагына өлчөп. Бирок Аллах жазбадыбы, ал тийбейт. Бирөөнү уруп кеткен болсо, ал ошол саатта, ошол убакытта, ал мындай чыкпаганда же бир себептерин айтабыз да, жок, аны уруп кетиш жазылган Аллах тарабынан. Мына бул айтылган аят, хадистер бизди себептерин аткарбаганга үндөбөйт. Себептердин шарттарын аткарабыз, бирок натыйжа Кудайдан. Кудай жазып койгон нерсенин баары болот. Келиши ыктымал, келеби же келбейби деген маселеге бүгүн вирус эртең келип калса, баары кымбаттап кетет экен деп, баары адамдар базарда, гипермаркетти тазалап коюшту. Бирок ажалың бир секундтан кийин келип калышы да мүмкүн. Эртең жашоо сен үчүн жок болушу да мүмкүн. Ажалдын келиши анык нерсе. Берки вирустан караганда. Берки вирус келсе, мени айыгып кететтирсиң, ажалың жетпеген болсо. Бирок ажалың келсе, бол бүттү, бул дүйнө менен коштошосуң. Андан кийин куллу нафсин бима касабат рахина. Ар бир нафс өзү кылган нерселерине жооп берет акыретте. Неге ошол жака биз кайдыгер карап атабыз, анык болгон нерсеге? Тие турган нерсе адашпайт, тийбей турган нерсе адашпайт деди Абдуллах ибн Аббаска пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сага жазылган нерсе болот. Бүтүн дүйнө чогулуп келсин, сага зыян бергенге чогулушсун, Аллах каалаган гана зыян болот деп атса. Не үчүн биз мындай деңгээлге түшүп кеттик десе, ошол эң негизги маселелер болгон иман маселелерин бүгүн билбей калдык. Мына ушул иманды вал кадари хайрихи ва шаррихи, имандын 7 шарты, 6 шарт деп айтабыз шуну. Вал кадари хайрихи ва шаррихи. Кадардын жакшысынан жаманына да иман келтирдим. Иман келтирдим деген ошого разы болдум дегени да Кудай каалагандай сыңайт. Ал Кудайдын иши.
Biz virus себептүү бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп жаткан кырдаал жөнүндө, инсандардын абалы жөнүндө кыскача маалымат болчу. Иншалла. Эми сиздер менен азыр суроо жооп кылалы, андан кийин рукуй окуйбуз. Каякта болчу? Суроолордон Бисмиллахиррахманиррахим. Гүлия Касымова. Ажалга аракет кылыш керекпиз. Бул жашоодо да жакшы жашап өтүш керек да. Мен 12 жылдан бери нерв болуп ооруйм. Сыноо өмүр бою болобу дейт. Сыноо өмүр бою болот. Сыноо ошо салаты жаназа дегенде сыноо бүтөт. Же болбосо өлгөндө бүтөт. Жакшы жашаганга аракет кылгыла. Аллах Таала ар бир кишиге, момун мусулмандарга жакшы жашоону насип кылсын иншалла. Жакшы жашоо исламда. Исламды толук кабыл алып, исламды үйрөнүңүздөр иншалла. Жүрөгүңүздөр катыржан болот. Ушундай. Инсанды сүйүп кирген жин канча убакытта чыгып кетет. Аллах каалаган убакытта чыгып кетет. Ал үчүн киши аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө тапшырмаларды аткарып, рукуяны күнүнө 3 саат, 5 саатка чейин угуш керек. Анткени бул сүйүп калган жин ооруларынын эң олуттуусу деп айтсак болот. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Өмүр бою сынайбы дейт Асел Дүйшөнбекова. Албетте, өмүр бою сынайт. Бул сыноо дүйнөсү. Бизде мындай экен да, жамандык келгенде сыноо деп билет экенбиз, анан жакшылык келгенде баары жакшы болсо, жумушу жакшы, мансабы жакшы, жакшы орундарда иштейт. Ал адам сынабай атат Кудай деп билет экен. Жок, сыноо жакшылык менен да сынайт Кудай Таала. Жамандык менен да сынайт. Ошол жакшылык кээде бенде үчүн жамандык болот. Эгерде жакшылыкка шүгүр кылып, ошол жакшылыктын жакшылык болгон убакта инсан момун адам, ошол убактагы момун адамдын позициясын кармабаган болсо. Айгүл Төлегонова деген эжекебиз. Аллахума инни ауду бика минал бараси вал джунуни вал джузами вал жазами деп ушул дуаны айтыптыр. Ооруп кырсык болгондо дуа. Эмне пайгамбар алейхисалам ушундай азыркы күндө карантин абалдагы дуалар айтылчу. Сиз түшүнбөй калыпсыз. Ажалга аракет кылыш керек дегеним жок. Ажалга аракет кылыш дегени өлүш дегени да. Ажалга аракет кылыш эмес. Ажал келгенге чейин бул дүйнөдө кийинки дүйнөгө кандай барып калат. Ошого аракет кылыш керек деп атам. Кыш келгенде кыштын ичинде кам кылабыз го. Кантип жазга чейин чыгып аламын деп үйдү ысытабыз. Ошого жараша аракеттер болот. Ошондой эле чыгып алыш үчүн аракет жасайбыз, бирок өмүр бою түбөлүк жашообуз үчүн аракет жасабай койдук. Ошону айткым келип атат. Суроо толук чыкпай атат да, бирок айтып карап берчи. Ушундай эле чыгат экен. Дина Кадырбаева деген эжекебиз. Ассаламу алейкум. Жин телефон аркылуу да киреби жаш балдарга дейт. Телефон аркылуу деген эми сүрөт менен демекчисизби? Эгер сүрөт менен болсо, сүрөттү койгондо көз тийип калышы мүмкүн. Эми сүрөттү көз ачыкка барып, ошол сүрөткө окутуп, сүрөт
менен ошол адамдын аты айтылып, атасынын аты айтылып, анан ошол шарттардын баарын аткарып, анан көз ачык сыйкырлаган болсо сүрөт аркылуу тиет сыйкыр. Сүрөт менен да сыйкырлашат. Сүрөт менен же инсандын бир кийиминин бир бөлөгү менен алып барып алып сыйкырлашат, же тырмагы же чачы менен. Мындай абалдар бар илгертен. Бүгүнкү күндө сүрөт менен сыйкырлаган көбөйүп кетти. Жумагүл Султанова: рукуяны 3 саат уккан убакытта уктап калсаң эмне болот? Уктап калса, уктабаган уккан жакшы болот. Ошон үчүн отуруп алып уксаңар, жатып алып уккандан көрө таасирлүүрөөк болот. Анткени жатып алганда ыхлас отуруп уккандан көрө төмөнүрөөк болот. Отуруп алыш керек. Эгер отурганда да уйку келип аткан болсо, туруп алып укса да боло берет. Болгону иш жумуш менен алек болуп атканда же уктап атканда укса таасири жок. Болдубу? Жок. Бактан чыкпай атты. Анда берсең да ошо телефон бергин. Бисмилlah. Так, бул жакта мурунку жумадагы суроолор бар экен, ошону окуп койсок, азыр түздөн суроолор өтүп кетиптир. Ал бизден түздөн түз ачылбай атат. Ошоктон. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Васваса жөнүндө да айта кетсеңиз. Жин тийгендин айырмасын дейт. Васваса деген сөз бул азгырык дегени. Азыр иштеп атпайбы? Стресс болуп калыптыр. Депрессия дегени ошол васваса дегени, азгырык. Стресс деген ошо азгырык болсо, васваса дегени эме болуп кетет. Васвасатул кахри деп коет. Ошол депрессияны стресстин дагы өдөрөөк, андан дагы күчтүүрөөгү ошол депрессия болуп калат да. Депрессияга кабылыптыр дегени, ошол катуу васвасага чалыныптыр дегени, азгырыкка. Васваса баягы теманы айтып өтпөдүм беле? Ошол темага байланышлуу болот да. Баягы бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү деп ушундай бир жыйынтыкка келип чечип албаса, киши васваса боло берет ар бир нерсеге. Депрессия боло берет, стресс боло берет. Эми табигый инсан болгондон кийин ушундай стресс болот кээде. Бирок ушундан чыга албай депрессия болуп, дальше болуп, аябай бир оор абалга келип калат да. Эгер жыйынтыгын жакшы билбесе. Асынып муунуп алгандарга жин киреби дейт. Ооба, асынып муунуп алгандардын көпчүлүгү жин оорунун себебинен асынып алышат. Дагы башка себептери бар. Бая айтканымдай. Мен ооругандан бир айча алдын бир досум менен келишпей калдык эле. Анан 15-20 күндөн кийин достор менен отурушубузга ошол досум бир нерсе алып келди. Анан өзү жебеди. Кийин ооругандан кийин мен жедим. Ооругандан кийин түшүмө ошол сыйкырлап атканын мааниде түш көрдүм. Досуңуз сыйкырлаган мааниде. Кийин дагы анын эжеси менен апасы сыйкырлап атканын дагы маанини дагы көрдүм дейт. Ушулардан күмөн кылсам болобу дейт. Өткөндө бир пост чыгарып койдук эле. Күмөн кылбагыла, бир далилсиз күмөн кылуу муумун адамга арам деп. Бул күмөн кылса болобу деген суроо берилип атат. Бир отурушка барган, чогулушка досунун алып келген
тамагын жеген, же суун ичкен. Ошону ичип алгандан кийин түшүнө кирген, ооруп калган. Сенин досуң сыйкырлады дегенби, ушундай мааниде же анын эжеси апасы сыйкырлаган мааниде дагы түш көрүптүр. Бул түш эмне деген нерсе десе, түштөн кээ бир нерселерди билип алсак болот. Түштөн мисалы үчүн түш бузулуп аткан болсо, жаман түштөр көрүп аткан болсо, жаш балдар жардан түшүп кеткен сыяктуу, асмандан кулап учуп жүргөн сыяктуу, же болбосо чычкан, мышыктар киргени, түштө ушундай жакын маркумдарын көрүшү, бирөөлөр коркутушу, ушуларды биз айтабыз сыйкырдын симптомдору деп. Бул тажрыйбадан келип чыккан нерсе. Эми түштүн баардык түштөгү нерселерден жашоодогу бир ооруп аткан же оорубай аткан адамды айырмаласак болот түштөн. Бирок түштүн баардыгына ишенип алып, бул пайгамбар алейхиссалам дагы түштү кичинекей вахий деген. Бул вахий сыяктуу, бирок баардык түштөр эле вахий сыяктуу боло бербейт. Кээ бир түштөр шайтаний түштөр болот. Шайтаны жин тараптан болгон түштөр. Кээде сиздин жакын досуңуз менен ушинтип уруштуруш үчүн, алардын дагы ушундай бир сиз шуну көбүрөөк ойлонуп жүргөндүгүңүз үчүн түшүңүзгө ошол нерсе кирет дагы, сиз баягы досуңуз сыйкырлады экен деп күмөндү көбүрөөк сизде пайда кылыш үчүн, ал менен болгон мамилелер бузулуш үчүн дагы ушинтип абалдар болот. Анткени сыйкырлап аткан киши бир адам менен экинчи адамды келишпестик кылыш үчүн сыйкырлаган учурлар да бар. Мисалы үчүн бир адам экөө бизнес кылып атат, же экөө эң жакын дос, же экөө көп ага ине, же бир тууган, бир атанын балдары, же атасы, шулардын ортосундагы мамилени үзүш үчүн, жаман болуш үчүн, ортодо бузулуш үчүн, ыдыраш үчүн көз ачыктарга барып сыйкырлашат. Алла өз сактасын. Ошолорго барып сыйкырлаганда, анан ошолор жаман көрө турган бир абалдар пайда болот. Түшүндө билинеби, же өңүндө болобу, алардын кылып аткан жакшы мамилеси дагы сиз үчүн жаман мамилеге катары көрүнүп калат. Ошол сыйкырдын таасири менен. Сыйкыр ушундай нерсе, сиздин көзүңүзгө эң сулуу нерсени дагы эң көрүмсүз, мындай көркөмсүз абалга апарып коет, эң бир көрүмсүз жүздү дагы эң сулуу жүзгө айландырып коет. Бул сыйкырдын ушундай таасири. Эгер ушундай нерсе болгон болсо, балким ушундай жактан карасак боло берет. Же болбосо түштөн өзүн деги эле чечим алынабы, алынбайбы деген маселе да. Түштөрдөн чечим алынбайт. Кече жакында болгон окуя. Курандан кыл тапсаңар, анан ошону кайнатып ичкиле, ошондо баардык оорулардан шифа табасыңар деген кандайдыр бир аялдын түшүн айтып жүрүшпөйбү? Баардыгы Куранды өмүрүн ачпагандар Куран ачып кыл издеп калышты. Түштөн негизи эч нерсе алынбайт. Далилдер шариятыбызда 4 нерседен алынат. Курандан, сүннөттөн, ижмадан, кыястан. Түштөр бизге далил эмес. Ошол дүйнө жүзүндө 100 чоң алым болсо, ошонун баардык алымы күндө бирдей түш көрсө, пайгамбар келип алып, айтайлык, келип алып бүгүндөн баштап намаз окубай кое бергиле. Ошо акыр заман болуп калды. Эми үммөтүм кыйналды. Мен үммөтүмө пайгамбар алейхиссалам үммөтүнө боорукер болот эмеспи? Ушу боорукерлиги менен 100 алымдын түшүнө кирип туруп, окубагыла намазды десе, ошол адам 100 алымдын түшү дагы кабыл алынбайт. Бир аял буякта турсун. Ал аял ким өзү? Түш көрдүбү, көрбөдүбү? Чындап түш көргөн болсо деле, анын түшү алынбайт. Түштөн өкүм эч качан алынбайт. Түш Курандан, сүннөттөн, ижмадан, кыястан алынат. Дагы бир жолу кайталап коелу. Ошон үчүн кээ бир рукуячылар сен 3 күн мага кел, анан 3 күн рукуя окуткандан кийин истихара деген намазды оку, анан истихара намазды окуп дуа кылып жатсаң, ким сени сыйкырлаганын түшүңдө көрөсүң деп айтышып атат да. Бул дагы туура эмес нерсе. Түштөн эч нерсе чечилбейт. Түшүңөрдө ким сыйкырлаганын биле албайсыңар. Ким сыйкырлаганын Кудай билет, же болбосо көзүңөр менен көрүп калсаңар, өзүңөр билесиңер. Ассаламу алейкум, саламдашу, алейкум ассалам, рахматулла. Түз эфирден уксак таасир болобу дейт. Таасир береби? Албетте таасир берет, иншалла. Түз эфирде угуп атып, бизге келе албай аткандарга атайын түз эфирди чыгарып койгонбуз. Ушул түз эфирден угуп атып, үй шартындагы тапшырмаларды аткарасыздар. Эгерде биз азыр угуп атканда өзүңөрдө бир баш ооруudu
же мындай кайра эсинеп, кускуңар келсе, ыйлаңар келсе, же бир кызыктай бир абалдарга түшүп калсаңар, анда ушул рукуядан кийин WhatsApp номерибизге жазыңыздар. Биз сиздерге үйдөгү үй тапшырмаларын беребиз. Үй шартында тапшырмалар менен анан 6-чы күнү, бир суббота күнү 1 саат рукуяга катышуу менен, күндө рукуяны угуу менен иншалла бул оорулардан арылып кетесиздер. Жатып алып уксак болот иншалла. Жатып алып укса негизи болот. Болбойт дебейбиз. Туруп алганга, отуруп укканга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жаш болсоңуз, белиңиз оорубаса, отуруп укканыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Аллах сиздерден да разы болсун. Менин сиңдимдин кызы үйүнөн качып, силер мени ата-энем эмессиңер деп үйгө келбей жүрөт. Эмне кылсак болот? Же жин киргенби? Жок, жин кирген деп айта албайбыз. Муну табыңыздар иншалла. Тапкандан кийин жакшылап сүйлөшүп көрүңүздөр. Балким капа болуп калгандыр, кандай башка себептери болушу мүмкүн. Анан кийин окуп көргөндөн кийин алып келсеңер, окуп көрүп туруп, анан кийин жин кирген, кирбеген экенин айтсак болот. Кээде башка себептерден улам деле ушундай абалдар болот. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah. Жатып алып уксак болот. Үйлөнө албай жүрү дагы сыйкырга байланыштуу болушу мүмкүнбү? Үйлөнө албай аткан кишилерге дагы сыйкыр оорунун таасири болушу мүмкүн. Же башканын таасири деле болушу мүмкүн. Үйлөнө албай аткандардын баардыгын сыйкыр деп айтканда туура эмес. Аны окуп көрүш керек, далил менен, анан ооба бул сыйкырланыптыр, үйлөнбөстүк үчүн сыйкырлаптыр деп айтыш өтө кыйын маселе да. Аны келиш керек, окуп көрүшүбүз керек. Аны көп үйрөнгөндөн кийин анан айта алабыз. Эми азыр күндө үйлөнбөй аткандардын эгер жахыл болсо, динди тааныбаса, Кудайды тааныбаса, бул дүйнөнү акыретке байлап туруп бир маселени чечпесе, анда көчөдө зына көп азыр. Каалаган жерде зына кылып жүрө берет экен. Ушундай зыналарын бүгүнкү күндө ушул мактанып, мынча зына кылдым деп мактанып, мына уялбай турган заман болуп калыптыр. Кеңири айтып жүрүшөт. Ушундай фасыктык көбөйүп кеткен, фыск, бузукулук. Ошол бузукулуктун айынан дагы үйлөнсө балалы болот, балалысын багыш керек, ошол катынына үй жай кылып бериш керек. Проблема бу дагы. Ошол проблеманы кылгандан көрө анда көчөдө азыр бүт бузукулук көп. Барып алып, ошого окшогон дагы бир кыз менен, өзүнө окшогон менен табышып алып туруп, ошол жыныстык өзүнүн бир инстинкттерин кандырып жүргөндөр да толтура. Алла өзү сактасын. Ошон үчүн үйлөнө албай аткандардын көптөгөн себептери бар. Аны үйрөнүп чыгыш керек. Ассаламу алейкум. Менин сизге берген суроом, жин адамга көп эмес, аз кирип кетиши мүмкүнбү? Түшүнүксүз суроо. Менин иним 5 жылдан бери иштебейт, намаз окуйт, кээде ичип алат, аялы кетип калган, балдарын алып. Эч нерсеге кызыгуусу жок. Жардам берсеңиз, кандай кылсак болот? Телефон карап эле жатат, уктайт кечке. Рахмат чоң дейт. Муну үйрөнүп чыгыш керек. Жин сыйкыр болбосо деле, баягы жашоодо үмүтсүздүккө түшүп калган болушу мүмкүн, баягы айтканыбыздай. Үмүтсүздүккө түшүп калса ушундай болуп калат да. Ошон үчүн ага жаңыдан үмүт байлаш үчүн, үмүт бериш үчүн муну түшүндүрүп бир адам жардам бериш керек. Эгер бир дайым бир кыла албаган иши, бир иште ийгиликсиз болгон болсо, ошол жакындары ошол бир жумуш менен алек кылып, ошол анга бир кызыктырып, ийгилик тарапка ага түртүп, кошумча жардам берип, психологический жактан болобу, материалдык жактан болобу жардам берип, ошол жагдайдан алып чыгып кетсек болот иншалла. Эгер жин аркылуу болсо, окутуңуздар, иншалла жакшы болуп кетет. Алла шифасын берсин эниңизге. Аллах разы болсун сизден. Бизде түнү 12 болду дейт. Азыр окуп баштайбыз иншалла. Гүлзада эжеке. Азыр кайсы айдын боюнча Ражап айыбы канча күн болот дейт. Буну календарга караңыз иншалла. Ош шаарында барбы окугандар дейт. Биз билбейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таштемир Мусаев, Алла разы болсун сизден. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Угуп атсам, жанымда бирөөлөр жүргөндөй сезилет. Неге дейт. Кээде коркуудан деле ушундай болушу мүмкүн. Кээде сыйкыр жинден да болушу мүмкүн. Азыр окунуп көрүңүзчү. Окунуп атканда, биз окуп атканда симптомдор баягындай баш ооруу, жүрөк кысылуу, ушундай бир белгилер болсо, анда ошондон улам болушу мүмкүн. Ассаламу алейкум, бир тууганым, Аллах сизден разы болсун. Ва алейкум ассалам, Аллах сизден да разы болсун. Сиздин жин чыгаруу усулуңуз кандай болот дейт.
Усулуңуз. Жин чыгаруу усул өзү бирөө эле. Куран менен окулат, сүннөттөгү дубалар менен окулат. Андан башка нерселерди окуп аткандар, касидачылар жана башка Курандын жолунан чыгып кеткендер, алар адашкандар болот. Ассаламу алейкум Сулайман ага. Ичирилген сыйкырды рукуя окуттуруп чыгарган жакшыбы же 5 литр сууну ичип кусуп чыгарган жакшыбы? Сураныч жооп берип койсоңузчу, рахмат, Алла ыраазы болсун. Мындай болот. Куран окулат албетте. Куранды 15 күн угуңуз. 15 күн. Эгер үй шартында өзүңүздү дарылай турган болсоңуз, 15 күн Куран угуш керек. Күндө 3 сааттан. Болбоду дегенде 3 саат угуш керек ичирилген сыйкырга. Анан Фалак, Нас, Аят аль-Курсуну 100 жолдон окуңуз. Күчүңүз жетсе 200 жолдон окуңуз. Дарат менен жүрүш керек. Такыр арам жолдордон алыс болуш керек. Сизге жүктөтүлгөн Кудай тараптан милдеттерди аткарыңыз. Намазга бекем болуңуз, эртең менен кечки зикирлерди окуш керек. Анан акырында аягында Кудайга бир дуа кылып, тахажжуд окуп, намазыңызды окуп, Аллахыма шифа бергин деп 3 күн ачка жүрүп, же 1 күн ачка жүрүңүз, 3 күн жүрө албасаңыз. Анан 5 литр сууга, жылымылык сууга, же 3 литр сууга 250 грамм оливковый масланы куюп, оливковый майда. Ошого бир 200 грамм же 150 грамм балдан салып, баарын аралаштырып, ошо бир отурганда 15 мүнөт ичинде баарын ичиш керек. Бир ичкенден кийин анан кайра эле кусуп баштайсыз. Ошо кусуп туруп, ошо менен айыксаңыз болот иншалла. Муну дагы сураш керек, билбестен ичип, өзүңүзгө зыян жеткирип койбоң. Ашказанда язвасы барлар, оорусу барлар, боор ооругандарга болбойт май ичкен. Ошону өзүңөрдүн доктуруңар болсо кайрылып, баардык ден соолугуңар жакшы болсо ичсеңер болот иншалла. Ассаламу алейкум, Алла ыраазы болсун сиздерден. Амин. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Тили кекечке окшоп калуу жин шайтандан болушу мүмкүнбү? Кандай жолдор бар? Жин шайтандан болушу мүмкүн. Окуп көрүш керек аны дагы. Окуп туруп анан айта алабыз. Жоолук түшкө кирсе эмне болот дейт. Жоолук түшкө кирсе, жоолук оронбай аткан болсоңуз, жоолук оронуңуз. Соопчулук тийсин десеңиз, маркумдарга элеп тийиштүү сөзбү? Же тирүүлөр үчүн айтса да болобу? Соопчулук үчүн кандай десек? Соопчулук тийсин деген сөз. Сооп өзү тирүүлөр кылат, жасайт соопту. Өлгөндөргө дагы сооп барыш үчүн садакатыл жария, тирүүлүк кезинде мечит салып кеткен болсо, же жол салып кеткен болсо, ушул мусулмандарга, элге пайдасы боло турган бир курулуш, вакыф калтырып кеткен болсо, ошонун сооптору садакатыл жария деген пайгамбар алейхиссалам муну агып туруучу садака, уланып туруучу садака. Ошонун сооптору барат өлгөн адамдарга дагы. Сооптуу иш. Анан же болбосо бир бала калдырган болсо, ал бала валадун салихун яд'у бих. Аллаху алам яд'у лах. Салих перзент калдырган болсо, Кудайдан корккон, Кудай үчүн аракет кылган, ошол баланын кылып жаткан дуасы барып турат экен ошо өтүп кеткен ата энесине. Көп мен нерв болуп ичимен кыжалат болом. Окута берсем жакшы боломбу? Иншалла жакшы болосуз. Эгер да сыйкыр дуа эмелерден болгон болсо, медициналык жакка да кайрылып көрүңүз. Пуст. Аллахым дуамды. Ассаламу алейкум таксыр. Мен суроомду кайталап берип жатам. Балам 14кө карап калды. Түнкүсүн сүйлөнүп, бакырып туруп басып кетет. Кичине кезинде жер төлөөгө кулап кетти эле. Ошондонбу дейбиз. Сиз менен жекече байланышып дем салып берсеңиз болобу? Алдын ала рахмат. Личкага жазыңыздар. Личкага. Инсанды сүйүп кирген жинди кантип тездик менен чыгарса болот? Личкага жазыңыздар же WhatsAppка жазыңыздар, кененирээк жооп беребиз иншалла. Бардык нерсе мисалы баскан турганыбыз Аллахтын каалоосу менен болобу? Аллахтын каалоосу менен болот бардык нерсе. Бирок бизге эрк берген да Кудай Таала бул дүйнөдө. Эркибиз бар. Кудай Таала эрк бергенден кийин эки жолду берди. Эки жолго тең эрк берген. Но туура эмес жол, залалат жол, мына бирөөсү хидаят жол. Кааласаңыз хидаяттын эшигин ачып хидаят жолдо жүрөсүз, кааласаңыз залалат жолунда жүрөсүз. Сиз эч ким тийип койбойт. Бирок Кудай Таала эки жолду берип каалаганда жүрөр, анан эсеп күтөп, эмненин негизинде ушул жолду кайсы бирин тандаганыңыз жөнүндө жана кайсы жолдо жүргөнүңүз жөнүндө, кайсы ишти аткарганыңыз жөнүндө.
ар бир деталдары менен чейин амалдарыбыз жөнүндө кыяматта эсеп китеп беребиз. Бул дүйнөдө эрктүүбүз. Мисалы үчүн супермаркетке кирдиңиз, колясканы сүйрөп алдыңыз, каалаган нерсеңизди алышыңыз мүмкүн. Ыктыярыңыз бар. Салдыңыз, алдыңыз, толдурдуңуз кыскасы. Анан чыгып кетип баратып, касса бар. Төлөш керек. Төлөсөңүз чыкпайсыз. Ошол төлөш бул дүйнөдөгү супермаркет сыяктуу. Каалаганыңды аткара бересиң, каалаганыңды кыла бересиң, жасай бересиң. Кааласаң Кудайдан корксоң Кудайдын жолунда жүр, Кудайдан коркпосоң Кудайдын жолунда башка жолдо жүр. Бирок супермаркеттин кассасы болгондой, бул дүйнөнүн да кассасы бар. Бул дүйнөнүн кассасы өлгөндөн кийин болот. Кайта тирилесиз, кийин Кудай Таала ар бири жөнүндө эсеп китеп кылат. Мен ооруй берем, докторго барсам анализдерим таза чыгат. Акыркы убакта укол дары таасири болбой калды дейт. Алла шифа берсин сизге. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Инсанды сүйүп кирген жин канча убакта чыгып кетет? Алла каалаган убакта. Рахмат. Аллахум 20 жыл мурда үйдүн фундаментинин түбүнө көмүлгөн кара дубаны жок кылса болобу дейт. Жок кылса болот иншалла. Ассаламу алейкум. Жин телефон аркылуу да киреби дейт. Буга жооп бердик. Руканы 3 саат уккан убакта уктап калсаң эмне болот? Уктабаганга аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. Баланы так жашта олтургузуш керек дейт. Ошого кандай дейсиз? Баланы отургузуш дегенде хатна кылыш. Ошол кескенде туулгандан кийин 7-чү күнү кессе сүннөт болот. 14-чү күнү кессе сүннөт болот, отургузса. Анан 21-чи күнү хатна кылса дагы сүннөт болот. Андан башка учурда илажы мүмкүнчүлүк болсо, өтө бир жашын өткөрүлбөсөн, жаш кезинде, балака кезинде кестирип койсоңор жеңилирээк болот. Анткени кезилбеген эмеде микробтор болот, бала кыйналып калышы мүмкүн. Сүннөт кезиш. Негизин алганда сүннөт. Саламатсызбы? Кара дубаны кантип арылса болот? YouTube'дагы аят сүрөлөрдө жардамы барбы? Жардамы бар иншалла. Арылсаңыз болот, дичкага жазыңыз, кененирээк маалымат беребиз. Ажырашкандан кийин үйлөнүү кыйын болуп жатат. Сыйкырга тиешеси барбы? Балким бар болушу мүмкүн, балким жок болушу мүмкүн. Окутуп көрүңүздөр, анан анык болот. Же болбосо азыркы түз эфирди күзөтүңүз. Түз эфирде азыр рукуй дем салынат бираздан кийин. Ошол дем салганда эгерде сизде сыйкыр болсо, кыйналып, жүрөк кысылып, денелер чымырап, же кускуңуз келип, ушундай абалдар болот. Өзүбүзгө кандай дем салсак болот? Жогоруда айтып өттүм, иншалла видеону башынан көрүп коесуз, кийин жооп берилди бул суроого. Ассаламу алейкум, сүйүп калган жинди белгиси кандай болот дейт. Дичкага жазыңыз, иншалла, буга жооп беребиз. Менин укам азыркы убакта жин оорусу менен ооруп жатат. Субханалла. Чыгып кетти. Азыр рукуя баштайбыз. Ушул жерде бизди угуп турган баарыңыздар кунт менен ыхлас кылып, жан дүйнөбүз менен берилип угуп турабыз. Канчалык ыхлас менен, канчалык кунт менен угуп турсак, ошончолук таасири болот иншалла. Аллах субхана ва таала сиздерге шифа берсин. Кур'ан Керим аяттарын сиздерге шифа кылсын. Жүрөктөрүңүзгө Кур'ан менен жүрөктөрүңүздү нурландырсын. Аллах субхана ва таала туура жолуна хидаят кылсын, иманда бекем кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин, тообаларыбызды кабыл кылсын. Бизди угуп турган бул жердеги баарына Аллах субхана ва таала шифа берсин иншалла. Көз жумуп, кунт менен угуп турабыз. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо, баарыңыздар азыр бизди угуп аткандар бөлүшүп койсоңуздар, башкаларга дагы билбегендер билип калса жакшы иншалла.